Assalamu алейкум, урматтуу туугандар. Барыңарга Мекке шаарынан салам. Бүгүн Чоак ажынын урматына төө союп, бияктагы кыйналган мусулмандарга, Биримадан качып келген мусулмандарга таратып атак. Өзү негизи биздин ата бабаларыбыз өзү берешен эл болгон да. Берешен болгон, кол ачык болгон. Качан биз байлар зыкым болуп калганда, бербей калганда, бизге башка мамлекеттен элдер келип жардам берип калганда, акыйкатта кыргыздын өзүнүн жүрөгү кең, берешен, башка мусулмандардын кайгысын тең бөлүшкөн инсандар болгон мынакей. Бүгүн Аллах Таала насип этип бир төө союп Чоак ажынын урматына, Чоак ажы ушул жакта окуган, Чоак ажынын урматына ана Кыргызстанда да той болгон экен. Биз бияктан бир төө сойдук, бирок бир төө сойгон берде 100 төө сойгонго барабар иншалла. Бир чети ыйлагын келет мына иншалла. Ушулда күндөр келип атат, биз дагы келип Кыргызстандан келип Саудияда ушундай адамдарга жардам берип атканыбызга. Биз зекет балейден тозот дейт. Бизде эмнеге бүгүнкү күндө оору, түшүнбөгөн оорулар, шыпасыз айыкпаган оорулар, почкиси шишип кеткен, бөйрөгү шишип кеткен оорулардын бардыгы, апааттарды, кырсыктарды, өлүмдөр, балдары, кыздарын зордуктап койгон, акылга сыйбай турган оорулардын, кырсыктардын бардыгы келип атканы ушунда байлардын зыкым болуп атканын кесепетинен. Байлардын берешендик болбой аткан кезинен урматтуу туугандар, байларга бардыгына жеткизейик. Каяка алып кетет акча? Пайгамбарыбыз айткан, бул дүйнөнүн чымындын канатындай да барчылыгы жок деп. Канча байлар өтүп кетти. Канча байлар өтүп кетти, акчалары калып кетти. Бир күн келет, биз дагы өтөбүз, бардык нерсе калып кетет. Бирок мына мен жүрөгүм менен сыздап айтып атам. Балким кээ бирлер мактанып отур деп айтып аткан чыгар. Бирок жүрөгүбүздөн биз башка бир мусулмандарга пример болоюк деп. Иншалла бардык колунда бар Кыргызстанда байлар көп, жок эмес иншалла. Ушундай кыйналган адамдарга ошолордун бир жагдайын чечип берсе, ушундай адамдардын көңүлүн көтөрсө, ушундай адамдардын курсагын тойгузса, иншалла Алланын ачуусу тарайт. Ошондо Аллах Таала мамлекетибизди башка апаттардан, кырсыктардан Алла сактайт. Ошондо ооругандар аягат, ошондо ооругандарга Алла өзү шифа берет. Ошондо Аллах Таала жашообузга берекет берет. Иншалла ошон үчүн айткан пайгамбарыбыз садака жарыяны ачыктагы, жабыктагы кылгыла деп иншалла. Биз умрага келип аткан кыргыздарды, колунда бар кыргыздарды, бизнесмендерди, албетте жокторду эмес, бизнесмендерди, акчасы барларды чакырып кетет элем иншалла. Курбанчылык кылгыла. Себеби бул жерде бир намаз окугандын пайдасы, бир намаз окусаңыз 100 000 окуган намаздын собу берилет иншалла. Ошондой эле курбанчылык кылсаңыз дагы бир төө сойсоңуз 100 000 төө сойгондун курбанчылыгы берилет. Иншалла ошондуктан туугандар, бардыгыбыз умрага келейик, сиздер үчүн да дуа кылып атак. Бул жакта башкача сезимдер болуп атат. Мухаббат башкача, үмөткө болгон башкача иншалла. Себеби постоянно хадистерде айтабыз. Бир дагы адам бейишке кирбейт имандуу болмоюнча. Бир дагы адам имандуу боло албайт бири-бирин жакшы көрмөйүнчө деп. Өзүңө каалаган жакшылыкты башкага бирөө кааламайын толук мусулман боло албайт экенбиз. Бактылуу боло албайт экенбиз. Бул жашоого келгенибиздин максаты, миссиябыздын максаты өзүңө каалаган жакшылыкты бирөөгө каалаш керек. Айбан эсинө, айбан гана өзүнө, өзүм гана жашасам, мал гана айтат экен, өзүм гана жашасам мен башканы билбеймин, башка менен ишим жок деп. Инсан мынакей мыналардын жашоосун караңыздар. Ар бир кыргыз өзүнүн жашоосуна шүгүр айтыш керек. Альхамдулилля деш керек. Акыбалдар өтө чатак. Бул байкуштар өздөрүнүн мамлекетинен куулуп келип, өздөрүнүн жеринен куулуп келип, жашарга жер таппай жүргөн ушул жерде жашап аткан мусулмандарга Аллах Таала кызмат кылганга Аллах Таала өзү насип этtirdi. Иншалла эки дүйнөдө бактылуу болуңуздар. Аллах Таала сиздерди ушул жерге келмейинче жаныңыздарды албасын. Ушул союлган төөнүн сообун иншалла эң биринчи биздин устазыбыз Чоак ажыга, андан кийин Кыргызстандагы өтүп кеткен ата-энелерге, бир туугандарга, инилерге, кимдин туугандары өтүп кеткен болсо ошолордун арбактарына Аллах Таала сообун жеткенин насип этсин. Аллах Таала ошолордун акыбалдарын жеңилдетсин. Иншалла ошондой ушул төө союш менен, зекет кылыш менен Кыргызстанды Аллах Таала башка апаттардан сактасын. Аллах Таала падышаларыбызга адилеттүүлүк берсин, байларыбызга берешендик берсин. Бир дагы адам жетим калбасын. Жетимдер үйү жабылсын. Карыялар үйү жабылсын. Эч ким ата-энесин карыянын үйүнө чыдап койбосун. Эч ким балдарын жетим үйүнө таштап койбосун. Бардыгыбыз дин амалда, Алла разы болгон амалда жан беришке Аллах Таала насип этсин. Аллах Таала Курандын маанисинде айтат:
ар бир жан өлүмдүн дамын сатат дейт. Мынакей көздөрү балпылдаган намаз балдар. Жашообуз ушундай кыйын болсо да, кыйынчылыкта, жокто жашаса да ушулар Алланы унутпайт. Намаздары бар, бекем 5 мал намазы бар. Булардын мамлекети жок, жери жок булардын. Эли жок булардын, бирок ошондой болсо дагы балдар намаздарын ташташпайт. Аллага өкүмдүк кылган ташташпайт иншалла. Азыр жарым сааттан кийин Кудай буйруса чыгабыз да Севаська дамылда менен чыгып туруңуз да. Жарым сааттан кийин умранын фазилети жөнүндө, умрага келген адамдын жашоосунда кандай береке болот жөнүндө сиздерге ошол жөнүндө айтып беребиз иншалла. Кудай буйруса. Ассаламу алейкум Бирма. Иншалла after mais coming иншалла. Every year is coming иншалла. Allah Karim иншалла. Дуа көрүң иншалла, машалла.